Мен мына 96 деп атпаймынбы жашымды. Ошентсе да қазір күн түндебей республикада саламаттық сақтау системада қандай жаңалықтар болып атат, қандай ошибка, қандай жетішкеншілік болып атат. Мен мұны круглый сутки ушуну мен следить етем. Мен мұны қарап отырам, игіліктер болып атса қуанып отырам. Мындай шатақ ошибка намна болса, аятаң көрі, дағы бізден кеткен екен деп қапа болып отырам. Мен бұл жақында ұғышыма қарағанда бізде чоң жоғатып алыпты, чоң жоғат. Ұғышыма қарағанда 3 жашар бала, 3 жашар о, ұшы бізден өлді дейді, өліп тұр. Ошол өлгөнүнө карата врачтардын ошибкасы деп 5 врачты азыр түрмөгө отургузуп коюптур дейт. Мен таң калып отурам. Таң калып отурам. Мен кичине айтып кетейин, мына мен 70 жыл иштедим деп атпаймынбы? Өмүр бою ушул неотложный хирургия иштедим да. То есть неотложный атайып турбайбы? Байкыргызча айтканда тез хирургический жардам бериш керек да. Есть bizde определенный больнойлар, кроме операции, золотое лекарство жардам бербейт. Аларды мен ардайым айтып келатпаймынбы? Острый аппендицит, ичеги түйүлгөн, ашказанда жарысы алып тешилет, кровотечение болот, анан өттүн ташты кылат, анан уйку без болит, немачный беремиз ушундай дегендер, булар операциядан башка эч нерсе жардам бере албайт. Анан мен угушумда бизде эми азыр ушунчалык оорулар көп. Адамдын организми мен айтып турам ушунчалык сложный. Мен да сравнить этип жүрөйм, азыр мир боюнча космос аппарат окумуштары чыкты го. А самый сложный аппаратура это человеческий организм. Мындай түшүнгөн кишиге. Кудай таалам ушундай жараткан укмуш. Анан эми бизге круглый сутка, ошон үчүн неотложный хирургия деп коет. Круглый сутка ушундай бул острый оору заказ менен оорубайт. Внезапно, где угодно кармайт да. Аны алып келет. Анан кээде мен 100% маишенимди айта алам. Агер ооруган адам убактысында келсе, убактысында диагноз коюлса, убактысында операция жасаса, 100% ben aytalam, 100% alaygat. Bir şunda kıyınçlık emez, oğrular içinde jengil. Anan jankı, emi bizde Kırgızda uşungu şey men baykaşımda, baya kırgızçılık var. Toğut postuk, kamara bastık. Yürü ay praydı. Kim emine işini atkarıp, görüngenin darını açıp. Anan bu oraya koronavirüs neyim üçüncüne kırıldı. Көпчүлүгү больнойлор өзлөрү үйүнө барат. Мына пройдет деп, жедеп, точка се жетип, көпкөстен иштебей калганда, ошондо келип көпчүлүгү өлүп калды. Bizde деле бул неотложный хирургия. Bizde неотложный, бир күн свет жок, лекарство жок, аппарат жок, хирург жок десе, бир күндө жок дегенде 5 киши өлөт. 5 киши өлөт. Ошон үчүн бизде налажено, круглую сутку баягы дежурный врачтар аппаратура все готов. Эч кандай подготовка. 1 минуттун ичинде биз операция жасайбыз да. Эми ореке бул 70 жылдын ичинде мен көп эле көрдүм да. Ошибка бывает. Мен айта албайм 100% бизде гладкий баары жакшы. Жок, ошибка болот. Айтып атпаймынбы? Кээде ушу диагноз коюш, мына мен ушунга чейин кээде больнойду карап отуруп бир таба албайсың. Эмне оор экен? Я ички оорулар, я мен айтканым баары бири-бирине окшош. Дифференцировать бири-бирин абдан кыйын да. Анан кээде ошол мүмкүн хирургический дарылап мындай анамын аракет кылып кичине убакыт өткөзүп жиберебиз да. Мен эми баягы убедить эттим да. Кийин балдарыма айтчу болдум. Агер ушундай острый келсе, 2-3 саат аракет кыл. Hareket kıl, tekşer, barılığın diyağını hareket kıl, darılap gör. 2-3 saatin içinde iş yerden berбесе, biroq özüngde, oyunda turup, точный диагнозын bilbeysin. Анда медицинада мындай бар, существует. Диагностический лаборатория деп коет. То есть, açış керек да. Эмне оор бар экенин билбейсиң,
açış керек. Açқандан кейін, үсті açқандан кейін белгілі болады. Емне бар екен ошонда билинет. Анда мен аны айтам, как руководитель. Агер напрасный лапаратам, жоқ, эч орус жоқ ашты. Аған қапа болбоо дейм. Эч переживать етпе. Андан единственный тиги больнойго курсагында тырык калат. Андан башка зыяны жоқ. Зато аман калат. Агер өткөзүп жиберип, көрүнгөндөрүн берип, мына пройдет деп, жаңкы перитонитке жеткизип койсоң, анда ооруган адамдын шору, ал өлөт, өзүңдүн шоруң деп. Ушуну унутпа деп. Момда айрыкча бауреке, бу неотложный хирургияда жаш балдар. Пендеге бербесиң, балдарды барыңар эл билесиңер, бул кичинекей балдар эмнеси кыйын. Чоң кишилерде bir жерим ооруп атат, тиги жерим ооруп атат деп айта албайт. Ыйлагандан башка эчтеке жок. Ыйлагандан башка эчтеке жок. Кайсы жери ооруганын айта албайт. Мында биринчи доктор энеси болуш керек. Энеси баласы төрөлгөндөн тартына билет, ой таптактына эле күлүп жыргап, ойнап жүргөн баласы эле дуруп эле ыйлап эле жатып калса, энеси бул сомес, бир жери ооруп аткандай. Ошондо көрүнгөн дарына, эми бизде жаман жерибиз, азыр дары-дармек көп го, ким эмне ошону беребиз да. Түшүнбөй эле бере беребиз. Ошондой баласы ошонтип калганда, Кудайга шүгүр азыр врачтар жетишерлик. Скорая помощь тоже жетишерлик. Кайрылыш керек го. Булар айтып атат, агар ушундай болсо, тез кайрылгы. Баякы семейный, домашний врач дегендер ошогон кайрылыш керек. Бұл семейный врач демін үшін. Ошол семейный врач, ошол өзүнүн участогын, как өзүнүн үй билесине бериш керек. Эмне менен ооруп атканын. Ана ошону кайрыла койсо, жакшы болот эле. Бул баланы мен жакшы билбей атам, угушума караганда ичегиси түйүлгөн дейт. Непрыган. Бул абдан опасный осложнение. Ичегиси мындай түйүлүп калат, байлап салгандай болот, иштебейт. Бу деле мойнуна кокодон алып муунткандайды. Ичеги түйүлгөндө, ичеги питание жетпейт, ал ичеги 3-4 саат өлөт, некроз болот. Некроз болгондон кийин ал ичек тешилет. Тешилгенден кийин ичегинин содержимое ичтин көңдөйүнө агат. Моментальный перитонит. Агерде ошол перитонитке жеткизип, анан кийин врачтарга алып келсе, анда врачтардын эч күнөөсү жок. Ошол туугандары ошолор күнөөлүү да, ошогон жеткизип койгон. Ошогон жеткизген. Мен мына 70 жыл көңгөм, больницадан өлгөн, айрыкча операциядан өлгөндү никогда ажалынан өлдү, өзү кечигип барды, өзүбүз кинебиз деген айтпайт. Ой, барса эле баса калып союп өлтүр деп бизди күнөөлөйт. Аны мен угуп көнүп бүткөм. Bir эле пример айта кетейин, известный Мураталы Рыскулов. Бул народный артист союз. Мындай талант, туаса талант артист мен ушунга чейин билбейм. Мындай мамилебиз баары эле зор кишилер. Ушунун аты анан кийин атанын тагдыры дегенди аткарбай жаш убакта. Мен 10 жол көргөм, 10 сыйра. Мындай талант жок. Ушу 40 жылдан ашып кетти го. Ооруп калат, үйүнө жата берет, 3-4 күн жатат. Байбичеси Кумишалиева, народный герой эле, укмуш эле. Ал кийин айтып бербейт, ой, Мамбет чыкырал, жок, чыкырба. Пройдет. Чай ичет, көрүнгөндөрү ичет. Анан 4-күнү саат 1ден кийин уже айласы жеткенде эми алып баргыла деп. Алып келди, мен үйдөн чыкырып келдик. Көрсем, мындай мамилебиз бар, ушундай жакшы көргөн кишим эле. Курсагы кызат, демел албайт. Бас жөн эле страшно. Ушундай чочуп кеттим. Көзүм жетип турат, ушу барлык балянын баары ушак баган калган. Ой, жаман болдум. Ой, эмне кылганыңыз? Ой, сразу айта койсоңуз, мен жетип барып, сразу баса калып сойбойт элем го. Айтып койбойсуз. Мамбет кыргызчылык өтүп кетет. Тердесем, жылысам өтүп кетет. Мурун болчу, дарды өтүп кетет. Ошондой деп ит болдум, менден кетип калды dedi.
Андайда bizde 5% şans olsa жасайбыз. 5% şans yok. Ой, настроение жасадым. Ben ойлаған, içi толтыра. İçerisi boksan var, aralashkan, запущенный передел, аппендицит çirip üzülgön. Hem tazalap tegi olduk. Biroq, надежда yok. Anan ertesi oturdum yanında olsam, eşli kişi de narkozun taraf özüne gelgende aytты. Mehmet, жақсы келеттің әлі, bir жаманатты қылып кетмей болдым dedi. Мына. Ne деп атасыз? Болған сөзді айтпаңыз, жақсы боласыз деу деп. Biz анда başka айта албайбыз. Dedim, 5 gün yanından çıkpay күнтей отырып öldü de. Öldü. Ошондо birinci yıl okuşum. Анда ал народный артист, авторитет киши үйүнө Усубалиев, Сүйүнбаев, Кулатов, Али байраган экен. Муну маған Сүйүнбаев кейін айтып берді. Киргенде эле байбичеси Күмүшалиев окумуш артист эле, кийин герой болбоду. Айтыптыр, Мамбетти күнөө бөгүл дептир. Мамбетте күнөө жок. Мына өзүндө. Барбай жатып алып шөйлөрүндөн барып ушинтип өлдү дептир. Аны кийин Сүйүнбаев айтып берди. Biz барсақ, байбиче ушинтип айтты. Мен 70 yıl birinci жолу угушумуш. Туурасын айткан. Bizde ошибка болот. Айтып атпайм, адамдын организмі сложный. Айрыкча аңгыдай патологиялар. Точный диагнозын коюш абдан кыйын. Кийинчерээк облегчение болду. Разный аппаратура диагноз коюш табылды. Ультра, компьютер дегендер, рентген бар. Булар жардам берет. Мен врачтарга айтам. Дегенде өзүң полностью текшерип көр. Определенный мнение калтыр башыңда эмнеке. Ошондон кийин сенин мнениеңди подтвердить этсе аппарат. Мен 29 аппарат болса, адамдын башында мен сравнить этпейм. Врачебный баш знание болуш керек. Bizde болот, андай болот. Келсене, бар. Рентгенге бар, лаборатория бар, анализ өткөз, ультра, ал врач, ал болбогон. Ал врачтын мээси өспейт. Готовый. Эмне? Эчтеке ойлонбойт. Аппарат эмнеди сону аткарып отурат. Бобуреке чоң жоготу. 3 жашар баладан айрылыш деген энетас үчүн да тозок. Мен баякы Улукман аке катарында энетасына чоң жогот. Кайрат кылгыла. Кайрат жоготу болуптур, кайрат кылгыла. Мен айтайын. Ушула кырсык. Мен айтпадым, врачебный ошибка болот, болбой койбойт. Агер ошону уточнить этип, текшерип, күнөөлүү болса, анда врачтарда мени айтыш керек. Анан точно ошибканы мынасын билбей туруп эле сразу 5 жөнү отургузуш бул чоң ошибка. Бул чоң оскорбление врачтардын. Мен ушул отурган кишилерге айтат элем. Агер ушундай темпенен болса, мен көзүм жетип турат. Агер ушундай болса, ар бир кеткен чоң кичине баш аягына текшерип жетпей туруп сажать, наказать этсек, мен 100% уверенно могу сказать, жарым жылдын ичинде 30% хирург камалат. 30 мен чуңадым. Мен айтып атам, ошибка болот бизде. Ошибка бар. Ошибка аны кой бериш, причинасы өтө көп. Кээде опыты жок, жаңадан бүткөндөр, жаңы ооруларды көп билбейт. Ошол жагынан да болуп кетет. Кээде биздин врачтардын ошибка ушул бир больництен бир бата которгону дагы ошибкада бир бар. Ар дайым айтам, агер ошол болсо, ошол специалистти чыкыр, бир жаткандан кийин аягына жеткизди. Анан бир дагы ошибкасы кээде болот, острый оору келди. Острый анда сахарный диабетасы да бар. Башка оорулары да бар. Анан ошону уккандан кийин эле анан тигин унутуп коюп, ошолорго көңүл буруп кетебиз да. Мен айтам,
Diyabete başka oruları bola, jürek oru başka. Ostrija bizdin oru menen Ülüboy orugan kişi imeyit bravo oru. Oşon için janky ostur oru bolsa, öpkösü oruybuz, diyabeteli bolu, jürek oru, anın barlığın unutuş gerek. Противопоказаний осtur oruga жоқ. Oşon için aslında özüzün хирургический orunu karaş gerek. Kedi şunda yaşık bola, tiyak diabetisiyle, oşo diabetem arganda iti oru bolmadı. Arganda aslaniyeni beri. Anan hem bu jeşere olanı içeğiz tüyülüp kalır. Bu страшное осложнение. Mana tüyülgün. Adam kol menen baylaganda ile içeğini baylap salatır. Eşlik ötpeyt. Hala sadiyeni bolgondan keyin 3-4 saatten içeği teşile çirip. Anan periten bolgon bizdin kolumuzdan eşlik elbeyt. Anda da kıyım bolup kalat. Ispasayt öte kıyım bolup kalat. Daga aytayın, agar oşol peritenitke жеткизип алып келсе, анда тиги энетасы туугандары күнөөлүү. Анан эми дагы айтарым, бореки ар жак бер жагына карабай туруп сразу отургушубуз, бул чоң ошибка. Врачтарды просто унижать эткени, оскорблять эткени. Жалгыз 5 врачка эмес, жалпы врачмын деген баарыбызга намазга тийип атат. Мен да айтам. Аяк башын текшерип, анык пышыгына жетпей туруп эле кокус бирдеме болсо, ушундай отургуза берсек, жарым жылда мен уверен 30% хирург камалат. Ошон үчүн эми бизде бауреки акыйкат деген бар. Сот tekşergen spesialistler var. Ошон үчүн bu балага комиссия tekşeriş керек. Tekşerip ayak baş. Agar действительно врачтардын күнөөсү болсо, я не жалею. Наказать. Agar күнөөсү жок болсаң да, кичине врач деген аты бар, намы бар. Аган чейин жүздөгөн адамдарды айыктырган врачтар. Oşar jak bir jağını uçutup etip bir yağında karış gerek. Bizdeki adam, vraç adamdır. Men özüm lично öyle. Agar şu Ülüboy самый последний жаман врач деген, ушул ооруган бопша адамдарга жаманчылык ойлогон врач, ал врач эмес. Биздин милдет башынан аягына чейин ооругандардын ayıktırış, acalığını alıp kalış. Bizim maksat şu. Ömür boyu şu maksat şu. Ananı şu, vraç bolup durup, onun teşkere oylasa, özünün orusu mayıp bolsun. Al vraç emez, al hujur faşisten jaman adamlar bolat. Ama anday yok ko, men özüm sravniyet etkenimdir. Şol.